өнүгүү деген эмне? Эгерде биз өнүгүүнү бизге 20 жылдан бери ырдап келаткан ыр катары ошол ырга салыштырып карасак, биз мактана турган нерсе көп. Бизде Текебаев бар. Бизде парламент бар, мамлекетти башкарып аткан. Бизде мына жол салынат экен, 4 тарабыбыз тешилет экен. Коомдук телевидение бар, башында мыкты экен. Муну менен мактанабыз. Эгерде булар айткан матрицаны ооба өнүгүү ушундай десек, а эгер өнүгүүнүн дагы башка бир түшүндүрмөсү пайда болсо, ал түшүндүрмөгө ылайык карай турган болсок, анда Аликбек байке айткандай, бизде эчтеке болгон жок. Биз дагы эле баягында отурабыз, жөн өзүбүздү алдап атабыз. Эң өзүнүз алдаган эл бизбиз. Кимдир бирөө айтат, өнүгүү бул экономиканын көтөрүлүшү. Экономиканын көтөрүлүшүнүн Кытай менен жол салышыбыз керек, муну менен мынтышыбыз керек деген мен. Мен айтам, экономиканын көтөрүлүшүнө балким туура бир жол тандагандырсыңар. Бирок экономиканын көтөрүлүшү бул өзү өнүгүүбү? Муну ойлонуш керек. Мен айтам, экономиканын көтөрүү бул экономикалык өнүгүү. Бирок Кыргызстандын өнүгүүсү деген нерсе бир гана экономика эмес. Кандай өнүгүү? Башка дагы анын түзүүчүлөрү бар. Мен экономиканы бир мындай бир 5-6 орунда койдум. Экономика приоритет эмес. Бүгүн мен ушу өзүмдүн сөзүмө жооп берип, бүгүнкү идеология, рынок идеологиясы элдин башын ушу менен айлантып жатат. Экономика көтөрүлсө биз бактылуу болобуз. Экономика болсо анан биз эл катары болобуз. Биз анан кийин антебиз. Мен айтам, балким андай болбой калсачы. Мисалы Кытай жолу келет, трактору келет, баары келип атат, микрофону баары Кытайдыкы болуп атат. Эмне каршы коебуз? Бул биз улут катары идентификация болуп башый бериш үчүн биринчи кезекте бул дин маселеси. Биз мусулман дининин Кыргызстанда өнүгүшүнө мамлекет тарабынан жардам бериш керек. Ошол гана биздин ушул улуттук идентичностьибизди сактап калганга мүмкүндүк берет. Эң туура. А бирок чындыгында кылынып аткан иш адамдарды ушу экономикага, капиталга сүңгүтүп киргизип салып атат да. Алар өзүнүн руханий байлыгын ойлогонго убактысы да жок. Биринчиден. Базар экономикасы деген ушундай да, намазыңды барып мечитиңде окуй бер, короче. Биздин базарга тийишпе. Налогко киришпе, өзүңүз айткандай. Биздин таможняга кийлигишпе. А бул деген эмне десе, руханий жашооң сенин проблемаң деген нерсе. Кантип мамлекет руханий жашоосун камсыз кылат, эгерде базар мамлекетти официант кылып алган болсо, базар экономикасы. Ошон үчүн мен айтам, эгерде чындап эле сиз айтып аткан экономикалык матрицада сиздер адамдын руханий муктаждыгын да кое алган болсоңор, бул 3-чү же 4-чү идеология адам тарыхында. Мындай болуп көргөн эмес да. Эгер ушуну кыла алсаңар, экономикалык матрицага адамдын руханий муктаждыгын кое алсаңыздар, Өмүрбек сизди бир гана Кыргызстан эмес, адам заты сизди гений деп эсептейт. Бирок базар экономикасын эч ким таба элек. Мына демек базар экономикасын биз реклама кылып атабызбы? Буну бир нерсени тана алыш керек. Базар экономикасын реклама кылсак, жигиттер кечирип койгула, руханий жарды болобуз. Мен ушуну айтып атам.